Амансыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, ЛТР каналында чактыш көрсөсүн бүгүн театр күнү. Кызматыңыздарда мен Айбек Асанбек уулу. Жашоого караганда чындыгы көбүрөөк театрды сүйөм дейт. Театр бул жан дүйнө азыгы. Анткени өзүңүздөр билгендей, күз келип мына бардык жерде театралдык сезондор ачылып отурат. Борборубуз Бишкек шаарындагы Бакен Кытыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры өзүнүн театралдык сезонун ачып, көрүүчүлөргө спектакльдерди тартуулай баштады. Биз бүгүн жалпы ушул Бакен Кытыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрындагы репертуар жана ошондой эле ошо театралдык сезонду ачкан Талант жана тагдыр спектакли туурасында сөз кылабыз. Драматург Жаныш Кулманбетовдун Талант тагдыр спектакли менен мына өздөрүнүн театралдык сезонун ачты. Ал эми биздин студиябыздын кадырлуу меймандары менен жалпыңыздарды тааныштыра кетели. Өзүңүздөр билгендей, театр улам жаңы жүздөр менен, жаңы актерлор менен толукталып келет. Ушул Талант жана тагдыр спектаклинде Бакен Кыдыкеева жаш кезин аткарган актриса Шаршембек кызы Аида биздин жаныбызда отурат. Ошондой эле театрдын актеру, бүгүнкү күндө театрдын көркөм жетекчиси Руслан Курманалиев өзү келип отурат. Жана ошондой эле театрдын актрисасы Элес Калмуратова, жана ошондой эле театрдын актеру Данияр Талантбек уулу бүгүн бизде конокто. Кош келиңиздер. Абдан кубанычтабыз. Негизи эле театрда сезон ачылып, театр кайра жанданып иштеп, көрүүчүлөр келип турса, бул актер, актрисалар үчүн да аябай бир дем берсе керек деп ойлойбуз. Жакында эле биз бардыгыбыз барып көрүп, абдан кубанып, сиздердин ар бир аткарган ролдоруңуздарды көрүп, кол чаап, чынында эле баягы келечекте дагы мыкты жаштар өсүп келе жатыптыр деп атабыз. Руслан мырза, мына көркөм жетекчи катары айтсаңыздар, кандай башталды бул театралдык сезонго, канча спектакль коюлду, ошол жөнүндө баштап берсең. Саламатсыздарбы? Жалпы кыргыз элим, кыргыз журтчулугу биринчиден амандашып алалы, сиздер менен амандашып коелу. Эми биздин театрга келе турган болсок, мына быйыл биз театрыбыздын 33-чү сезонун ачып атабыз. Албетте биз ушул Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры болгондон кийин ушул Бакен эже жөнүндө Талант тагдыр деген спектакль. Автор болсо драматург Жаныш Кулманбетов агайыбыз, койгон режиссер Алмаз Сарлыкбеков, Кыргыз Республикасынын эл артисти. Бирок тилекке каршы Алмаз агайыбыз 2008-жылы өтүп кетти эле. Ыйманы саламат болсун. Бирок спектакль ушул күнгө чейин жашап келатат. Бул эң биринчи алгачкы премьерасын, ачылышын 2004-жылы ушул декабрь айында коюлган бул спектакль. Мына ошол 2004-жылдан ушул күнгө чейин ушул спектакль коюлуп келатат. Сайын репертуарда бар экен, Бар. Анан эми 2004-төн бери коюлуп келатат, бирок ошондогу актерлорубуз азыр жаш өтүп кеткенге байланыштуу кичине театрдагы жаштарды киргизгенге туура келет экен. Жаңы жүздөр, мына 3-чү муун деп койсок болот. Эң алгачкылардан болуп ойногон бул Өмүрзак Токтомуратов, Гүлмира Ташматова, Гүлмира Турсунбаева, Кыргыз Республикасынын еңбек сиңирген артисттери. Анан мен болчумун ошол мындан. Анан эми мына кийин андайын 2-чү муунга өткөрүп бергенбиз, андайын мына 3-чү муун. Мына ушул жаштар биздин театрыбызда жаштар менен толукталып турат, себептен биздин театр жаштар театры. Ошон үчүн булардагы өзүңүздөр күбө болдуңуздар, баягы ойногондор. Албетте бир ролго 2ден состав болот. Себептен ар кандай кырдаал болуп калат, актерлорубуз ооруп калат, тилекке каршы болуп калат, анан 2 состав бирөө болбой калса, бирөө ойноп турат ушинтип. Бул репертуардан түшпөйт, себеп дегенде ушул театрыбыздын сезон ачканда дагы ушул Талант тагдыр ойнолуш керек, анан жапканда дагы ушул Талант тагдыр спектакль менен жабабыз. Себептен бул биздин театрдын визитная карточка деп коет, биздин театрыбыздын. Эң son Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры өзүнүн театралдык сезонун ачты. Бул туурасында биздин чыгармачылык коллектив барып жакындан таанышып келишти. Мына ушулар туурасында биз кыскача азыр тасма көрөлү, андан кийин биз маегибизди улантабыз. Балким телевизордон көргөнсүз.
Ушул киши тирүүбү я? Кимди айтасыз? Бакен Кыдыкееваны айтам. Бакен Кыдыкеева атындагы жаштар театры көрүүчүлөрүнө 33 сезонун ачты. Талант жана тагдыр спектаклин алгач режиссер Алмаз Сарлыкбеков койгон. Андан бери жыл сайын салттуу түрдө дал ушул чыгарма менен театр сезонун ачып келет. Башкы ролдо Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Мамбетова. Дүйнөнүн кызыгы кетип, ушундай бир акыбалда калдым. Кудай адам баласына талант берет экен. Анан ошого жараша азап тозогун кошо берет турбайбы. Bir gün öyle akırım. Çıkarıp koştu teatr. Аны билемин апа. Анда сиз 40 жаңыдан эле чыккан кезиңиз болчу да. Спектакльде эмне үчүн биз өзүбүз тумар катары коюп алганбызда, ачылышындагы ушул Талант жана тагдыр Кулманбетовдун жабылышында ушул Талант тагдыр спектакль менен жаап, өзүбүз ушундай ыйык тутуп алганбызда. Бул спектакльде эми Бакен эженин ролун аткарыш мен үчүн аябай татаал. Ар бир спектакльге чыккан сайын кыйын, себеби бул киши актриса болгондо дагы даңазалуу актриса. Абдан бир жакшы спектакльдерди койгон атабыз, анткени эл сагынды, качан ачылат деп. Ошондуктан биздин репертуарыбызда Жат эмесмин деген спектаклибиз бар. Артурду фестивалдын баш байгесин алганбыз. Элес деген спектаклибиз бар. Кудай буюрса, ар бир айларда өзүбүздүн репертуарларыбызды, спектакльдерибизди коюп. Бакен Кыдыкеева менен тоңгуч режиссер Ажыкабыл Айдаркуловдун жаркын элесине арналып 2004-жылдан бери үзгүлтүксүз сахнада келаткан бул чыгарманын автору кыргыз эл жазуучусу Жаныш Кулманбетов. Биздин көрүүчүлөрдү мындай ойлонууга, аларды ушул кыргыз искусствосунун даңктуу адамдарын сактоого, асыроого ниеттерин өзгөртөт го деген ой менен. Ар бир жаңы оюн болгондо, ар бир элге койгондо мен келбесем бирдемем калчыдай болуп турат да. Такай келем, канча көрөм. Анын үстүнө бул автор менин досум. Ал бул мен келбесем аябай жаман көрөт да. Анан ошо ишим таштап келем. Ошо жаңы ачылган Кыргыз драма театрына башкы режиссер болуп менин агам Ажыкабыл дайындалган экен. 41-жылы. 43-жылы а киши автокырсыктан набут болуп, дүйнөдө жок болуп калган. Ошол 2 жылдын ичинде 7-8 спектакль коюп, Павлик Морозов, полководец Суворов, Ысык көл театрынан Кара туман, жанагы кыргыз сахнасына Аршин Малаланын коюлушуна музыкалык драма ошого дагы үлүшү бар. Театр алгач Кыргыздын жаштар жана өспүрүмдөр театры болуп 1929-жылы түзүлгөн. Бирок таланттуу башкы режиссер Отунчу Сарбагышев каза болгонуна байланыштуу 1943-жылы жабылып калып, кайра 46 жылдан соң тагыраак айтканда 1989-жылы көрүүчүлөрүнө көшөгөсүн ачкан. 1937-жылы 14 жашында Бакен Кыдыкееванын жылдызы жанып, эң атактуу драмадагы Лауренциянын ролун мыкты аткарып, атагы узун элдин учуна, кыска элдин кыйрына жеткен актриса болот. Театрга 2005-жылы Бакен Кыдыкееванын ысымы ыйгарылган. Сыртман окшошпосом дагы эжелерден, билген эжелерден сурап, чогуу иштегендер менен сурап, ошолордун айтуусу боюнча характерин түзүп, анан өзүм деле көргөм, бирок мындай жакындан тааныш эмес болчумун да ал эжен менен. 14 жыл ойноп турмун, 14 жылдан кийин уже азыркылар 4-чү эме Бакенди даярдадым да. Мен дагы ошо Бакен Кыдыкееваны илгери бир театрда чогуу иштеген, залкар адамдар, улуулар менен иштеген экен. Ошол улуу адамдардын залкар абышкалардын театрда иштеген ролунун бирөөндөмүн, бир ролдомун. Мен да ушундай чоң жоопкерчилик менен даярданып, эми мындай көрүп атасыңар, Турусбек Жумалиевди тааныбасын эч ким. Ошол адамдарга окшошойн деп киримденип аракет кылып атабыз. 1992-жылы менин Аппагайыл айдайгыз же болбосо Баксына көнөө деген драмам ушул театрдан жүз ачып, анда булар Кыргыз драма театрында арендада турушчу, ошол жерде 2-3 күн ойнолуп, укмуштай алышалак менен жүргөн. Мен каармандарыма жан берип ойногон артисттер мага аябай жакын. Мен мындай бир өз үйүмдөй, бир туугандой көрөм. Бул
театрды. Театрдын репертуарында мындан башка да спектакльдер коюлат. Ушул ыйык сахнанын өнөр сыпарасынын ысык суугу, ачуу таттуусу, даңазасы жана таразасы бар. Бул ажайып баяндын каарманы, баарын таңдандырган, суктандырган кыргыз керемети, маданият тарыхынын жылдызы, улуттун сыймыгы. Музыканы эл жаратат, биз аны көркөмдөп коебуз дейт. Негизи эле ар бир спектакльде сөз музыка коштолот, кийимдер менен декорация булардын бардыгы ошо спектакльге кооздук тартуулайт экен да. Андан медалдын эки бетиндей мына ошо Бакен Кыдыкееванын таланты дагы мынакей дүйнөгө таш жарып, дүйнө жүзүнө белгилүү болсо, анын экинчи жагы анын тагдыры да оор болгон экен да. Мынакей биз Айданын аткаруусунда ошо биле алдык да Бакен Кыдыкеева кандай болгон. Албетте сыртынан караганда эле баардык адам мындай жашоосу тегиздей болуп көрүнө берет, бирок ар биринин ички турмушу өзүнчө экен да. Айда ролду кандай кабыл алдыңыз? Албетте сиз улуу актрисанын жаштыгын ойнодуңуз дегендей ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Бакен Кыдыкеева жөнүндө мурда билсеңиз, азыр аткарып дагы кененирээк билсеңиз керек. Ооба. Мен бул ролду алганда биринчи эле сыймыктандым, сүйүндүм десем болот. Мен үчүн мындай чоң нерсе болду да булчу. Анткени театрга келгениме 1 жылдын жүзү болуп калды буюрса. Дароо эле мына ушундай э? Аны чоң ролду алган мен үчүн аябай сыймык болду. Мага биринчи ролду бөлүп бергенде эле аябай толкунданып, мен мойнума ушундай оор нерсе илинип атат дедим дагы. Болушунча аракет кылдым. Даярдандыңыз. Сыймыктанам. Буюрса дагы аракет кылып, дагы да чоң ролдорду ойнойбуз буюрса. Буюрса, улуу актрисанын, мисалы үчүн кинодо, театрда көп жүргөнсүз да, аткаргандарынчы. Бирок дагы кандай тагдырына күбө болдуңуз? Карабайсың, тагдыры оор экен да. Ошол учурлары албетте баягы сахнада жаркылдаганы менен көчөгө артында тагдыры башкача экен да. Үйдө башкача, мисалы үчүн ушундай бир кейиштүү учурлары жүрөгүңүз менен бердиңиз да. Ооба. Анын баарын сезип ойнойбуз да бизчи. Тагдыры аябагандай эле оор болуптур. Бизге ойноп атканда өзүбүзгө да кыйын болот ошонучу. Ошо Бакен эжебизге Кудай ушу чыгармачылык жактан бериптир. Бирок ошонус менен кошо кыйынчылыктар да көп болуптур да. Ошонун баардыгын биз болушунча чагылдырып бергенге аракет кылдык. Азаматсыз, мына ошо сиз кандай аткарсаңыз көрүүчү ошондой кабыл алат экен да. Ошону менен. Анан Руслан мырза айтсаңыз, мындакей бүгүн дагы ушул жыл сайын ошол театрдын репертуарынан түшпөй дагы да ойнолуп келе жатат. Тилекке каршы режиссер арабызда жок болсо дагы кээде актерлорго кайра жеткириш керек, унутуп калат, жаңы актерге кайра үйрөтүш керек дегендей бүгүнкү күндө ким кайра режиссерлук кылып спектакльди кайра коюп эске салып отурат? Туура айтасың, албетте ошо режиссерубуз тирүү болгондо өзү келип иштеп турмак, бирок тилекке каршы ушул агайыбыз өтүп кетти. Бирок андан кийин эле Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира эжекебиз иштеди, ассистенттер иштешти да, режиссер жок болгондо ассистенттер иштеп, анан Гүлмира Ташматова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, анан мен, анан Жанышбай Кандасында келип как автор катары көрүп кетип атты, программаларды көрүп кетип атты, айму ролдорду кичине башкачараак кылыш керек экен деп автор дагы өзүнүн укугу бар келип айтып турганга ошол Жанышбайга да 1-2 жолу келип тууралап түздөп, анан ошол менен алып чыктык. Бир жок эми 1 айда иштедик го, 1 айда иштеп алып чыктык. Эми бул мурунку мизан сцена деп коебуз, мурунку ошол режиссердун коюлушу боюнча эч өзгөрткөн жокпуз. Болгон эле актерлорго, мурунку мундагы актерлорго, жаш актерлорду киргизип, ушуларды ролго киргизип алдык десек болот. Элес Калмуратова, кош келиңиз. Ыраазычылык. Бул спектакльде кимдин образын аткардыңыз? Бакен Кыдыкееванын курбусу,
Курбусу суфлер кыз. Бул образда ролдо Бакен эженин жакын курбусумун. Мен үчүн башкача мындай эң жакын Бакен эженин жакын курбусу болуп, мындай сөз менен жеткире албайм. Курбусу дегенден кийин сөздүдө курбусу менен сырдашат, баардык кубанычты тең бөлүшөт дегенде, ошондой учурлар экен да. Сиз ушул улуу актрисанын курбусу болуп, эмнелерди билдиңиз? Ушул улуу актрисанын кандай бир эрктүүлүгүн, кайратмандыгын биле алдыңызбы? Кандай кыйынчылык учур болсо дагы баягы билгизбей сахнада кандай кыйынчылык учур болсо дагы көпчүлүккө билгизбей өзүнүн ичине сактап баардык нерсени. Мындай ойлонуп көрсөң, чындыгында Бакен эже өтө кыйын жашоону жашап өтүптүр. Ошону биле алдыңыз, Азамат. Мына азыр кадрларда кетип атат, сиз чыгып ушул баягы сүйдүп, жарыялап, ошондо эмнелер жарыяладыңыз? Эл келди, көрүүчүлөр сурап атат дегендей. Бул учурда негизи ошол кезде Бакен эже Нарын театрында иштеп жүргөн кезде, анан көрүүчүлөр ушунчалык залда көп болгон үчүн мен дагы ошол курбум катары өтө мындай сүйүнүп, ушу курбумду көрүп театрга эл толуп атканына мен өтө сүйүнүп, анан мындай кубанычым койнума батпай, монтип чуркап Бакен депчи. Мындай Бакен менен кошо мен өзүмдүн сүйүнүчүмдү тең бөлүшүп атам да бул жердечи. Демек сиз баягы достчулукту баягы тутканыңыздын белгиси да бул дагы. Азыр достор андай эмес да, тескерисинче го. Ошол Бакен Кыдыкеевдин курбусу катары карабайсызбы? Өзүңүздүн курбуңузга болгон баягы таза бир сезимди айтып атасыз да. Демек баягы курбум ушу элге таанылып атат, эл өз жакшы көрүп келип атат дегендей маанини чагылдырып атасыз да. Эң Азамат, куттуктайбыз. Данияр мырза, келиңиз. Сиздин аткарган ролуңуз дагы өзгөчө. Албетте Бакен эже жекелек Кыргызстанда эмес, айтып атпайсызбы, коңшу өлкөлөр негизи бир топ киностудиялар кезинде чакырып, ошол жерде роль жаратып, театрдагы ролу бир башка болсо, баягы кинодогу ролдору менен дагы биз баягы тарбиялык маанисин көп алат эмеспи? Бакен Кыдыкееванын аткарган тасмалары бүгүн кыргыз кереметин толуктап, кыргыз киносу бүгүн дагы баардык телеканалдарда берип жатат да. Ошо эмнени билдиңиз ушу Бакен Кыдыкеева жөнүндө? Саламатсыздарбы, биринчиден көрүүчүлөргө жалпы салам. Бул Талант жана тагдыр биздин театрдын спектаклине мен мисалы биринчи дебюттук спектаклим болду бул жерде ойногон ролум. Бул спектакльде мен режиссердун каарманын ошол жерден өзүмө тийди. Бул ролду айтып кетпесем болбойт. Раматылык биздин театрыбыздын актёру, Кыргыз Республикасынын эл артисти Марат Жанталиевичтин өзүнүн ролу болгон, Марат агайдын. Бул ошол бирден бир себеби баягы биздин театрда өтүп кеткен өткөнкү тарыхты эстемейин, алдыңкы күн кичине мындай биз үчүн башкачараак болуп калат эмеспи? Ошондуктан өткөнкү тарыхты айым эстеп жүрүү биздин жаштардын милдети деп эсептейм. Ошондуктан театрда басып кеткен өзүнүн орду бар ушул Марат агайдын ролу өз менин колума тийип калды. Бир чети мен үчүн дагы жакшы келечектүү ролдордон, жакшы максаттуу нерселерди жетелей турган жакшы ролдордон болду деп эсептейм. Жеке эле ушул Бакен эжебиздин тагдырына арналган жакшы бир спектакль буюрса Кыргыздын таланттуу, мындан дагы башка келечектүү артисттеринин тагдырын талкуулай турган, тагдырын айта турган, теги эле элибиз баягы көмүскөдө сахнада бир көргөнү менен, бирок жашоодо эч бир эл же болбосо калың катмар эл мындай жашоодогу майда чүйдө проблемаларды, интригаларды көп сезе беришпейт. Ошондуктан баягы театрдан көрсөткөнгө аракет кылдык. Театрда кандай болот, артисттердин тагдыры кандай болот. Бакен эжекебиздин ушул тагдыры абдан оор болгон. Бул жерден жеке эле ушул кыргыз элине белгилүү, бир учурда белгилүү болуп турса дагы, башка мамлекеттин режиссерлору, башка мамлекеттин артисттери ушул Бакен эжебизге таазим кылып, издеп келишкен. Буларга атайын өзүнчө бир ой сыйлык берели деп Бакен эженин болгону ушул мага бир нерсенин жакканда, өзүмдүн ролумду аткарып атканда, Бакен эже ушул сиз менен мен кино тартайын деп элим беле.
жеке эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндөгү өзүнүн спектаклинде деле айтып өттү. Француздун Москвадан делегация келип, ошол экилер Бакен Кыдыкеевни издеп калышканда сураган жери бар. Французский актер сизге ашык болуп калыптыр. Сиз менен бир жолу кача бир жолу жолугушууга барсам мен өкүнбөйт элем деген нерселер ушундай. Биздин таланттуу эжекелерибиздин тагдыры жанагынтип театрдан чыгып калганы аябай өкүнүчтүү да, мындайча айтканда. Ошондуктан бул жерден баягы өзүм жеке турмуштук өзүмдүн элестетүүм менен эле ойлоп койдум. Баардыгыбыз театрда иштеп атабыз, баардыгыбыз жүрөбүз. Бирок кийин театр өз учуру келгенде башка ушинтип жаңы муун келе берет. Бирок эски муун андан ары өздөрүнүн тарыхын изин калтырып коюп андан ары кете берет. Ошондуктан режиссерлук ролум мага аябай терең, жакшы, мындай көптөгөн ойлорду туудура турган, максаттарды жакшылап кое турган жакшы бир нерселерге жетеледи. Театрда ардактуу аксакалдарды ардакташ керек экен, аларга болгон сый-урмат көптөн көп мындай өзгөрдү. Сый-урматым аябай өстү десем мен эч качан жаңылышпайм. Ошол спектакль аркылуу, роль аркылуу өзгөрүп турса, негизи эле ошо баардыгы бир тең сиздин чыгып ошо бир кичинекей эле аткарганыңыз элдин жүрөгүнө жетип көбү ыйлаттыбы? Кыргыздар ушундай бир талантты сыйлай албай калдыңарбы деген сөз өзү эле бул адамдын жүрөктөп көрдө жатат да. Ошону сиз мына чын жүрөгүңүз менен элге айтып атасыз да. Ооба, чын жүрөгүм менен элге айтып атам. Себеби азыртадан бул баягы бул спектакльди айтып коюп эле ошол биз спектакльдеги кийин келечекте ошол көрүп аткан жаштарга, жеке эле ушул театрдагы адамдар эмес, элибиздин жалпы эле катмарыбыздагы улуу инсандарыбызды, биз сыймыктана турган инсандарды ушундай даражага жеткирбей колдоп алалы, коргоп алалы ошолорду. Кийинки келечекте максатыбызда пайдаланып алалы турмушубузда деген жакшы бир ойду айткым келди да. Өзүмдүн баягы ичимдеги уйгу-туйгу болгон ушул эмоциямдын баардыгын ошолор аркылуу чагылдырып бердим. Эми жаштар калган ар жагын көргөндөр, көрүүчүлөр өздөрү дагы таразалап жашынакай түшүнүп алат деген жакшы ойдомун. Туура. Жашоо бул театр, биз анда көрүүчүлөрүбүз дейт го, анан дагы жакшы актерлор үчүн жаман роль болбойт дейт. Албетте улуу актрисанын образын жаратып аткан, өзүңүз жаш болсоңуз да ушундай демди алып, ошо аткарып атканда, ошо Бакен Кыдыкеевдин өзүнчө бир элге кайрылган жерлеринен бир үзүндү айтып бербейсизби айдайым, мындай кайрылган. Бакен эженин жаш кезинде эки составда өтүп, Акылай, анан Айда ойноду. Анан мына Данияр боюнча да айтып кетейинчи. Данияр мындагы бул ролун абдан жакшы чыгарды. Казак режиссерун ойноду да. Туура Марат байке ойноп жүрчү. Анан ал байке өзү өтүп кетти. Эмне сыйман саламат болсун. Ага чейин дагы Калык Акматов деген агабыз, заслуженный эмгек сиңирген артист агабыз ойноп жүрчү. Ар нерсе ушинтип алмашып турат экен да. Негизи эле бул спектакльде бир гана Бакен эжем менен чогуу жүргөн Даркүл эженин дагы образы бар, бул жерде роль бар. Андан тышкары дагы чоң актерлордун дагы образы бар. Ошол эле эң биринчи алгачкы туңгуч Кыргыздан чыккан биринчи туңгуч режиссеру, профессионалдык туңгуч режиссеру Ажыкабыл Айдаркулов деген режиссер жөнүндө да айтылат да. Бул 40-жылдарды, 41-ci согуш учурундагы. Ошол убакта Москвадан гид издеп келген жаш режиссер жөнүндө да айтылат. Анан эми калгандары болсо аттары өзгөрүп кеткен. Ошо Бакен эженин тагдырында ал ушул режиссер менен баш кошконбу же баш кошконго жетпей калса? Баш кошкон, бирок жетелегүн жашаптыр. Жетелегүн жашап ошо Ажыкабыл ушул булар Москвага барып кайра келгенде ошол Долонтон авария болуп, жанында эки орус, ошо 5 болгон экен. Эки орус Ажыкабыл Айдаркулов тилекке каршы өтүп кетет. Бул болсо Кыргыздан да чыккан бир чоң бир алгачкы бир балким чыган режиссер болмок. Өтө жаш кетип калган, өтө күнөштүү. Талант жана тагдыр деп өзү эле айтылып турат. Бакен эженин жаш кези ошол эле Көл театрынан Нарын Жабылын Нарын театрына чогулуп барган. Ажыкабыл эң биринчи ролдон ошо жаш Бакенге арнап спектакльдерин коюп ошол жактан. Бакен эженики мына ошол Нарындан башталган десек да болот да. Ошо Көл, Нарын, анан келип чыгармачылык. А негизи эң биринчи ошол биздин жаштар театрынан башталып экен. Жуз ачылганы бул 30-жылдардын эле барып такалат. Ошол жаштар театры, азыркы жаштар театры. Анан согуш учурунда жабылып калат дагы.
Кейін 89-жылы Москвадан Шепкинді бүтіп келгендерінен ошол биздин театрыбыз жаштар театры ашылат жүз деп коет. Анан кийинчерээк ушул Бакен эженин атын берди. Себеби башында дагы ушул биздин театрдан баштаган эмгек жолун, чыгармачылык эмгек жолун и өмүрүнүн акыркы жылдарында да ушул Бакен эже биздин театрда иштеп атпайбы. Ошон үчүн дагы ушул Бакен эженин өзүнүн бир демдери болсо керек ошол жерде. Мисалы үчүн театрга кирип чыккан башкача да, театр өзүнчө башкача дүйнө да. Көчөдө жүрүп эле театрга киргенде өзүңдү түздөп, өзүнчө бир сырдуу дүйнөгө киргендей болсун да. Айда келиңиз эми. Ошо Бакен эженин бир кайрылуусу, элге сүйлөгөнүнөн бир кыскача бир үзүм болсун, айтып бериңиз кана. Да, суфлер экөөбүз айтып койсок болот. Болот, катаңыз. Юрес, кел сага деле бир спектакльден роль алып көрөбүз. Давай режиссерге айтабыз. Кой, өлтүрөсүң мени. Атам көрчү болсо союп таштайт демеле. Сахнага чыкчы болсоң, тирсегиңден гана асып коем деген. Атам жангечти киши кой. Ай, сен да атаң каршы турбайбы, Сеники да каршыбы? Башында каршы болчу. Азыр менден биринчи кыйып турат. Каршы болуп жүрсө, анан кантип оңолду я? Оңолду. А дегенде ушунчалык ыйлаткан мени. Эсимен кетпей. Эмне деп? Кел. Мен 14 жашымда театрга баргамда. Үйдөгүлөргө эч нерсе дебей туруп эле тюзга кирип албаймбы, экзамен тапшырып туруп. Анан өзүм айта албасам дагы барып бирөө жарымга айттырышым керек болду да. Анан апам кургурду айттырып атпаймбы атама. Атам жакшы эле түшүнүктүү киши болчу. Мугалим эле да. Бирок кыргыздын салтын билесиң го? Кыйын эмеспи? Атам мугалим болсо дагы салтка баш ийип кетип атпайбы. Анан баягы жерден апам байкуш айтып бүтүп оозун жыйгыча эле айланайын атамтып эле бууркан шаркан түшүп жатып калсалыбы? Эмне деп? Жин шайтандар менен гана жанашкан экенсиң, Экинчи театрдын босогосун аттасаң, топурагыңды түйүп берем. Деп атпайбы? Анан баягы жерден мен эмне дээримди билбей эле көзүмдө жашымды көлдөтүп, бүк түшүп жатып калдым. Бүттеми дедим. Эртеси күнү театрга бардым, айтып коеюн депчи. Барсам эле Самарин Волский деген режиссер бар болчу. Мени көрө коюп эле сен Лауренциянын ролун ойнойсуң деп атпайбы. Анан баягы жерден мен эмне дээримди билбей эле туруп калдым. Театр овечий источникти коюп атканда. Кайсы? Ким Бакен айтсаң, ким эле болчу? Испан драматургу Лопе де Вега деген. Ал тетиң орто кылымда жашаган. Анан негизи Лауренциянын ролун башка актриса ойномок да. Так ошол күнү ооруп келбей калып, анан ордуна мени коюп коятышпайбы. Анан баягы жерден режиссерго чынымды айта албайм. Бир жагынан атамды ойлойм. Ушунчалык буйдалана түштүм. Самарин Волскийди айта коюп эле кетип калды. Анан ойлондум. Ушунчалык чоң ролду мага ишенип берип атса, бул да бир Кудайдын бергени да. Элестетсең, өзүм 14 эле жашта болсом. Кой. Ушул ролду жакшылап чыгарышым керек. Андан кийинкиси эмне болсо ошо болсун дедим дагы. Атаман жашынып жүрүп репетиция кылып, премьераны ойнодум. Анан ошого чейин билишкен жокпу? Мен билгизген жокмун да. Бирок премьераны ойногондон кийин барып бирөө жарымдан угат дедим дагы. 2 күн үйгө барбай койдум. Байкушум, анан 3-чү күн дегенде барып атпаймбы, чымыркан. Барсам эле атам кезде окуп отуруптур. Анан мен ойлодум да, жинденип келип эле тилдеп салалы депчи. Атам: "Эй Бакен, могул гезитте Бакен кызы Кейва башкы ролду жакшы ойноду деп жазыптыр. Ушул сенби?" деп атпайбы. Анан мен эмне дээримди билбей эле жүрөгүм оозума тыгылып калгандай болду. Анан араң эле башымды ийгедим окшойт. Атам басып туруп келип эле деп чекемени өп койсо болду. Ошондой болгон. Эң сонун Азаматса карачы, азыр бир эле көз ирмемде чындыгында эле мына ошол учур көз алдыңа келет экен да. Негизи эле баягы бардык нерседе кээде айтып коет го. Бардык иштин бардыгын баягы лем менен деп туруп аткарып, ушундай баягы атайын бир кадамдарга барышат го өздөрүчү.
Демек, азыр сиз аткарып атсаңыз, Бакен Кыдыкеева енді убагында ошондой эле кадамга барган экен да. Атасынын сөзүн укпай, үй бүлөсүнө ошентип баягы жашыруун карачы ошонун бардыгы баягы Бакен Кыдыкеева деген дароо эле эл оозуна алынып кеткен экен да, э? Ооба. Ушул баягы чыгарма боюнчачы. А бирок чыгарма эмес, бул жашоодо дагы ошол жашоосун кайра сүрөттөп, көркөмдөп, жаңшага жазып атат Руслан, туурабы? Демек, эже ошондой баягы көп баягы кыйынчылыктарга туруштук берген экен да. Дагы эмнелерди ала алдыңыз? Ошо Бакен Кыдыкееванын жаш кези, жалындаган жаштык кези, театрга келип карабайсызбы? Ошондо башка ролдорду аткарып коркпой, э? Ооба. Мен бул ойноп атканда азыр сөздөрүмдө деле айтып атпайбы? Ушундай чоң ролду мага ишенип берип атса депчи. Ошо мен да ошону ойлондум да, кой, ушу мага ишенип берип атышат. Мен муну аткарышым керек депчи. Бакен Кыдыкееванын өзүнүн ошо жаш кезде ошо театрда турмушка чыкканбы? Бул канча жолдошу болгон? Бул спектакльде дагы аткарылат го да, үй бүлөсү жөнүндөчү. Ошол жагы. Бул Ажыгал менен ойноп аткан сценасында бар. Мурунку күйөөсү жөнүндө айтып берет да. Абды деген. Ал агабыз да актер болгон экен. Бирок тилекке каршы аябай жоош болгон экен да. Театрга иштейли, мени менен кет десе болбой койгондо. Анан Бакен эже кетип калган экен да. Ал ушунчалык аябай чечкиндүү айым болгон экен. Ошол нерселер жакты. Бакен эжебиз мындай эч жерде окубаса дагы өзүн өзү тарбиялаптыр да. Ана түз жүрүп, ошонун баарын биз мисалы жашоодо актрисабыз, бирок ар ким ар кандай да. Бакен эжебиз аябай түз жүрүп, мындай так сүйлөгөн кыйын айым болгон экен да. Ошолорун мындай кыска сөз мен айтканда бетке айтып, бардыгын, чынчыл, бетке айткан айым болгон экен. Эч нерседен тайманбаган, коркпогон. Ошон үчүн баягы ролдорду кээ бирлери өздөрү жүгүрүп роль тандап алышат го, мүмкүнчү. Буга атайын жана антип кокустан эле ролдорду сунуштаган экен да, ошондон баягы ийгиликтер жаралган экен да, Руслан. Бакен эже өзү жаратылышынан өзү көп окуган экен, өзүн тарбиялаган экен да. Жеке эле кыргыз драматургиясы эмес, бул дүйнөлүк драматургия, ошол эле Шекспирден баштап, андан орус элинин драматургияларында ошо аябай жакшы окуп, мына казып окуп, анан ушундай ийгиликтерге жетишкен да. Эгер окубаса мынчалык ийгиликтерге жетишкен эмес. Демек билим аркылуу, билим аркылуу. Актер өзү көп окуш керек. Ар бир чыгарма кайсы образ жарата турган болсоң, окубасаң чыгара албайсың. Ошондуктан окуп, изденip жүрүш керек. Эми бул биздин талант тагдыр тарыхый чыгармада болгон. Мисалы ушул эле Бакен эженин өзүн ойноп атабыз да. Өзүн ойноп берип атышат актерлор. Ооба, сурап атасың, Бакен эже канча жолу турмушка чыккан деп. Бул ошол биринчиси Абды деген. Анда тилекке каршы Бакен эже ошондо деле айтылып турат, ошол театр дегенде жан дүйнөсү, жүрөгү менен сүйгөн актриса болгон, ошон үчүн бул театр кетип калат. Бул дагы эрдик кылган да. Экинчиси ошол Ажыгал, Москвадан бүтүп келген жаңы режиссер менен иштеп. Анын болгон эле 7 күн жашаган экен, тилекке каршы. Балким эгер Ажыгал болгондо да балким ушул өмүр бою жашашмак, өмүр бою жакшы жылдыздардан болуп чыкмак, кош жылдыздардан болмок, театрдын, кыргыз театрын менимче аябай өстүрмөк болуш керек деп ойлойм да. Анан ал өтүп кетти, андан кийинкиси ошо бул партийный киши болгон экен, чоң жерде иштеген. Тилекке каршы ал дагы баягы театрда, спектакльде айткандай эле ушак, ар кандай ушак сөздөр Бакен эже менен кийинки жолдош менен ажырымга алып барып койгон да. Негизи сөзсүз түрдө баягы ошо ушак айын кептердин бардыгы көптөгөн таланттардын баягы жүрөгүндө так эле калтырат экен да. Мисалы үчүн андайлар көп баягы атактуу биздин артисттердин жашоосунда көп эле болот экен да. Анан элес айтат, азыр кичине эле менин ролим депчи, бирок ошо кичинекей ролуңуз менен сиз көп эсте калдыңар, Данияр экөөңөрчү, мисалы үчүн көргөнгө дароо эле да. Көпчүлүгү баягы чыгырыт, анан эсте калбай калат да. Бирок сиз кичинекей эле ошол
курбусуна болгон ушул өзүңүздүн чын пейилиңизди айта турган демек ошо кыска кичинекей роль менен эле элдин жүрөгүн алдыңыз окшойт деп ойлойбуз да. Негизи эле Бакен Кыдыкеевдин буга чейинки ролдорун көрүп жүргөнсүз да, кинодо дагы, аткарганда дагы. Анан баягы жашоодо бир башка, театрда бир башка деп дагы айтып коюшат да. Дагы кандай жактардын күбө болдуңуз, көпчүлүк биле элекчи анын Бакен Кыдыкеев жөнүндө эмнелерди уктуңуз? Кандай десем, Бакен эже Назира эже аткарып атканда азыр Бакен Кыдыкеев көз алдыңа элестейт экен да. Назира эжечи мисалы үчүн Назира эже бирок Бакен Кыдыкеевни көргөн айым болсо керек, көп айтып берсе керек, ал мындай болгон, тигиндей болгон деп, мисалы үчүнчү. Ал кезде да Назира эже жаш болсо керек да. Бүгүн кайра Назира эже театрдын аксакалы, ардагери деп айтабыз. Биз дагы кийинки өзүбүздүн муундарыбызга Назира эже бизге Бакен эжени айтып берип аткандай, биз деле Назира эжени биздин кийинки поколенияга айтып беришибиз мүмкүн. Айтып беребиз. Назира эже мындай болгон, өтө театрга жан дүйнөсү менен берилген адам болчу депчи. Мен Бакен эжени өзүм көргөн эмесмин да. Анан бирок Назира эженин айтканы менен кабыл алдыңыз. Назира эженин айтканы менен кабыл алам. Анан өзүм да изденем, карайм. Кинодогу ролдорун көрөм. Театрдагы мындай баары бир изденет экенсиң, эгер кызыксаң изденет экенсиң да, мындай өзүнүн баскан тургандарын, жүргөндөрүн, анча-мынча манераларын байкаштырып карайт экенсиң да. Ошо сыймыктанам курбум менен. Эң сонун. Данияр мырза, сиз кайсы окуу жайын бүттүңүз? Биз Бүйбүсара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетин бүтүргөнбүз. Ал жакта окууну бүтүп, актер бөлүмүндө, театр жана кино актеру. Анан окууну бүтүп, театрга ушул Бакен Кыдыкеев атындагы театрга киргениме аз эле болду, мындайча айтканда 4 ай жүзү болуп калды ушул майке. Келгенде эле роль сунуштап да карабайсызбы? Келгенде ушу Руслан майке өзү кабыл алып, кел деп, ролдорду ойноп көр, ал деп бизге багыт көрсөтүп берген ушул киши болду. Анан чыгармачылык чыйыр жолумда буйруса жаңыдан баштадым десем жаңылышпайм. Келиңиз кана сиздин бир өнөрүңүздү көрөлүчү, кандай кылып кабыл алды, деги окуу жайда эмнени үйрөттү дегендей. Кана окуу жайда баягы эми ар бир эле адам же болбосо бардыгы эле мен актер болом деген амбициясы бар, өзүнүн жеке ою бар. Балдар, студент кыздардын бардыгы эле актер боло бербейт менимче. Бардыгы эле өздөрүнүн баягы койгон башкача максаттары болушу мүмкүн. Балким театр, кинону деле бүтүп алышып, кино менен деле кетип калгандар бар. Музыка жагы менен деле кетип калгандар бар. Педагогикалык жак менен деле кетип калгандар бар да, мындайча айтканда. Бирок театрды тандагандар көбүнө эсе азыраак болот да менимче. Анан баягы болгон биз эми баягы азыр театрда как мындай фанат катары, өзүбүздүн сүйгөн кесип катары, ушул кесип менен өзүбүз бир аз болсо деле антап десек деле ошол ырыскыбызга ыраазы болуп, ошол нерсенин ысыгына, суугуна чыдап, күйүп, ышып, ушул агайлардан, ушундай залкарлардан өрнөк алып калалы, ушулардын өрнөктүү өмүрүн көрүп калалы. Кийинки учурда ушундай өзүңүздөр мынакей ушу Бакен Кыдыкеев өзүбүз айтып атпайбызбы? Бул деле бир Кыргызга келген бир талант болсо керек деп ойлойм. Себеби ал деген Айтматовдун убагында Бейшеналиевалар менен көптөгөн биздин залкарларыбыз менен, Акеевтер менен, Шамшиевтер менен жүргөн бул великий, мындайча айтканда, великая актриса деп ойлойм да, мындайча айтканда, мыкты. Анан ушул өзүмдүн актерлук кесип менен театрда бир аз иштебей калдым окууну бүткөндөн. Бирок андан кийин тандоо туруна келип калдым театрга. Ошондо Руслан майке өзү биздин театрдын көркөм жетекчилерине көрсөтүп, ошондо неме кылган эле, ошол жерден буларга театрыбыздын аксакалдарына өзүмдүн тамсилимди айтып бергем. Ошондон бир аз айтып берейин. Жакшы болот. Када? Мухтар Борбугулов, Аю жана түлкү. Бир күнү Майпар аю көрүп калды түлкүнү. Жаш түлкүнү. Анан өзүнчө ойлонуп мындайча ичти. Байбичем жаштыктан өттү. Жырга самган тети түлкүнү алып. Анан түлкүгө айтты сөзүн.
Эледин жүрөгүндө өзүң каршымда турсаң суй салып, анық бақыт бұл эмеспи я? Ой, дүйнөдө сени көргөндөн бери жалгыз эле сени сүйөм. Ой, өл десең өлөм, тирил десең тирилем. Болгонуң менин сүйгөн чырагым. Маңдайымда күйгөн чырагым. А түлкү кылыктанып куйругун булгай. Анан аюга макул деди. Аю байкуш билбейт кантип жагынаарын, эмгектене таябай жанын тердеп, тепчип, көрүп азап, көрүнгөн ийиндерди казат. Түлкүнүн оозуна тосот тапканын. А түлкү оңолуп тилеп алды, өңүнө чыгып жылтылдады. Анан аюга айтты сөзүн. Тең эмессиң сен мага. Отурсаң тура албайсың, турсаң отура албайсың. Сага болгон сезимимди байкабай, кышы бою коңуруктарды уктайсың. Жытың сасык, белиң бүкүрү. Афи эле дейсиң, неге тыңыраак чычкачы? Деди дагы, ээрчип кетти. Жаш түлкүнү. Карыганда катын алмакка карган аюну ким коюптур? Ой, азаматсыз ыраазычылык мына. Кудай бурса, ар бир муунду атпайбы азыр мына 3-чү муундагы ушундай бир жакшы таланттар менен келип отуруптур, абдан кубанып отурабыз. Эми алдыда кандай спектакльдер болот, мынакей репертуар, телекөрүүчүлөрдү чакыра кетсек, анткени мына ишемби жекшемби күндөрү баары эс алышат, каякка барыш керек, ошолор жөнүндө дагы айта кетсеңиз. Мына бүгүн Тунжер түрк драматургу Тунжер Тиженоглунун аялдар башкалык кылуучу жайы спектакль болот. Койгон режиссер Эльвира Борисовна койгон. Бул Тунжердин биз экинчи чыгармасына кайрылып отурабыз. Биринчиси болсо көчкү, сиздер эле көрсөңүздөр керек, көчкүндө премьерасы. Ал спектакль менен биз Уфада да болдук, Татарстанда да болдук, жакшы ийгиликтер менен кайтканбыз. Анан эле экинчиси ушул Тунжердин аялдардын башкалык кылуучу жайы. Мына эки кызыбызда дагы ойношот ушул жакта. Калгандар мына чоң актрисалар Турсунбаева, Ташматова, Айнура Тургунбаевалар баштаган 8 ал жерде бирде эркек жок, жалаң аялдар ойнойт экен да. Анан Кудай буйрса 5-инде булар Турцияга учуп атышат. Дагы эл аралык фестиваль. Абдан жакшы жаңы экен. Театр фестивалга. Театр фестивалына. Эң сонун болсун. Учуп атышат. Ийгилик каалайбыз, ошо аман эсен барып жакшы ийгиликтер менен кайтабыз деген ойдобуз. Болсун. Бүгүн анан эртең болсо Кайрат Иманалиевден Үмүт. Моноспектакль Назир Жевс ойнойт. Жалгыз эле моноспектакль. Ал дагы ошол дүйнө жүзүндөгү апалардын образы ачылган ал жерде. Согуш темасына байланыштуу ар бир эне ошо баласын кандай күткөнү, бул эми баардык азыр дүйнө жүзүндө токтогон темада бул. Ошол Назиреже ойногон, Кудай буйрса эртең ошо Үмүт спектакль саат 6-да эртең Үмүт, бүгүн ошол аялдардын башкалык кылуучу жайы. Бизде мына Баткенге кырдаалга байланыштуу кичине репертуарлар жылып кетти. Бул болсо 20-сында эле ачмакпыз да. 20-сентябрда эле. Анан эми азыр мына октябрьчида болот экен да. Октябрьчи Кудай буйрса болот. Азыр булар фестивалга кеткенге байланыштуу кичине токтойт. Анын үстүнө дагы биздин залды дагы Чүй театры кичине 2-3 күнгө алып атышат. Алар дагы сезонун ачыш керек. Анан октябрдын 15-ине кайра ошол биздин театрда репертуар канча спектакль болсо ошонун баары коюлуп ойнолуп турмакчы. Туура. Анан 25-октябрдан дагы 25-октябрда дагы Үмүт ушул спектакли Ташкентке фестивалга жолдомо алган. Эң сонунда Кудай буйрса. Мактана кетейин, анан Кудай буйрса деп турабыз. Ноябрда дагы ушул Астан Алматыда дагы фестиваль өтөт эми. Ошого жат эмесмин спектаклибиз бар. Демек, театрдын кадамдары буйрса жакшы башталыптыр быйыл, башталган эле. Болсун, кут болсун. Ыраазычылык анан талант тагдыр спектакли туурасында биз бүгүн мына чак түштөн кенен сөз кылып
Бакен Кыдыкееваны эскердик, албетте талант жана тагдырды бекерден айтпаса керек. Эми сиздерге андай тагдыр болбосун, жалаң талантыңыздар менен элдин сүйүндүрүп сахнадан мыкты ролдорду жаратып жүрө бересиздер. Анан негизи эле баягы спектакль, бир спектакльде жаратыш чыгарыш бул өтө кыйын да. Режиссердон баштап костюмерге чейин, сүрөтчүлөргө чейин, декорация дегендейчи баягы айтып коет го, бирден менен көрөсүң, эгерде баардыгы төп келсе депчи. Демек бул спектакль көргөндөр дагы айтса керек. Негизи ошондой баягы бирден менен да улап отуруп бир туруп ыйлайсың, күлөсүң, жашоо өзү ушундай да кызык да ар тараптуу. Спектаклдин сүрөтчүсү кийим, кийимдердин эмеси кийим, ошолорду айтып бөлүү эмгектер. Бул талант тагдырдын сүрөтчүсү Бакыт. Бакыт деген байкебиз бар. Ошол сүрөтчүсү ошол Бакыт. Музыкасы болсо бул Абды Осмонов. Багы подбор кылганбыз да, ошо менен алып чыкканбыз. Спектакльге ылайыктуу болду. Алмаз байке бир спектакльге жанагы карарган нөрдө көз башым деген бир спектакльге ойнолгон экен, ошо колдонулбай калып анан ушул спектакльге туура келип калып, Алмаз байке ошол менен музыканы колдонгондо туура айтасың, ар бир чыгарма өтө чоң түйшүк менен ал жерде көрүнбөгөн сахнанын артында да көптөгөн канча түйшүк персоналдар турат. Свет, ошол эле монтировка, ошол эле реквизит, грим, ошолордун баары тынбай иштешет. Анан актерлордун күн тынымсыз түйшүгүнүн артынан анан спектакль образдар чыгып анан элге алып чыгабыз. Себеп дегенде бир эле спектакльге да 2 ай, 3 ай иштеп коюш. Андан да көп узакка созулуп калган спектакльдерибиз бар. Ошентип отуруп анан түйшүк менен чыгат. Ооба, сиз дагы жана Бакен Кыдыкеевдин жолдошун аткарбадыңызбы? Ошол башынан эле аткарып келатасызбы же сизге дагы кийинки составда жаштар барбы? Ооба, мен 18 жылдан бери ушул репертуарыбыздан түшпөй келет. Болгону гана могу пандемия учурунда кичине бир 2-3 жыл ойнолбой калган. Анан быйыл ошол жаңы ушул жаштар менен алып чыктык да. Ошолго чейин ойноп келгем. Анан мына быйылкы сезондо өзүм ачып баштап бердим, мен да өткөрүп бердим. Бизде Кымбат Алимжанов деген актерибиз бар, жаш актер. Ошол Кудай берсе ошол улантып ойноп кетет. Мен ар бир жаш деген токтоп турбайт экен. Мен ойногондон да өтө 18 жыл мурун ойноп эме. Азамат сиз 18 жылдан бери ушул ролдо жеткирип болгондо да улуу актрисанын жолдошу, жакын адамдын ролун жаратуу деле бул оңой болбосо керек да. Азыр ошо художник сүрөткөрдүн сүрөтчүнү айтып коеюн, Бакыт Тилекматов, Кыргыз маданиятынын эмгек ишмер, бизде бир топ спектакльдер бар, өтө таланттуу. Өтө таланттуу. Бүгүнкү күндө албетте театрга көрүүчүлөр келип, кол чаап отурат, албетте кубанычтуу. Анткени бир кезде театрга да келбей калышты. Азыр эми социалдык тармак деген бар. Албетте Бакен эженин убагында андай нерсе болгон эмес да. Бүгүн эми заман деген, илим деген техника өнүгүп жатат. Азыр аткарган ролуңду азыр өзүң кайра интернеттен көрүп аласың дегендейчи. Анан сиз өзүңүздүн аткарганыңызды өзүңүз көрүп, кээде бир кемчиликтерин бир жерин минтип койсом болмок экен деген бир баягы учурлар болот да, сөзсүз түрдө. Баардыгы тегиз болбойт да. Ошондой учурлар болду кичине. Мен да кошула кетейин. Бул жерде ушул жаштарды алып чыккан Назир эженин эмгеги чоң. Мамбетова. Мамбетова жаштар ошол. Булар сахнага бир чыгып келиши, Назир эже 10 жолу секирип түшөт да. Анан ошол эженин дагы эмгеги чоң. Назир эжебизге дагы ыраазычылык билдирели. Бүгүн ден соолук каалайлы. Ооба, 1-октябрь карылар күнүндө улгайган адамдар. Назир эже театрдын аксакалы. Азыр эле аксакалдарыбыз ошол кичине да болсо ошол театрдын атынан конверттерибизди берип, көңүлдөрүн көтөрүп, куттуктап ошол эң сонун. Албетте карысы бардын ырысы бар дейт. Жашмын деп мактанба, карылык келет башыңа дейт. Бүгүн аларды сыйлап турсаңар, эртең кийинки муундагы ошентип катарына кошуласыз. Мен айта кетсем, ошо Назир эжеге рахмат. Аябай биз менен чогуу күйүп тытынып иштеп атты. Сахнага кошо чыга калат, биздики келбей калып аткандачы. Анан Гүлмир эже экөө тең аябай иштеп жардам берди. Алардын эмгеги чоң. Бизге аябай жардам беришти. Анан Гүлмир эже мен ойноп атканда телефонго тартып
Ана мага жөнөтүп атты да WhatsApp'танчы. Ошол жактан карап өзүмдүн кемчиликтеримди оңдоп аттым да. Ата энеңиз көрдүбү, жакындарыңыз келип көрүштүбү? Ооба, көрүштү. Аларга жакты. Кызым жөн эле жүргөн эмес турбайбы деди. Алар аябай сүйүндү, жакшылап ойноо, эми иштерин актап, аракет кылып, үйгө барганда аябай. Ооба, демек туура жолду тандаса анда ийгиликтер көп болот дейт. Эле сизчи мына ушу аткарган ролдоруңуз көрүштү да, жакындар келип, кандай пикирлерин айтышты? Ооба, негизи ар бир спектакль ойногондо мен ата энем келет, көрүп турушат, келип колдошот, жакшы сөздөрүн айтышат. Анан атам сөзсүз түрдө мага кемчилик айтат. Ушуну сен кабыл ал кызым, могул жерде мындай кылып коюп турсуң, ушул жерин кичине мындай кыл депчи. Анан Аида айтып кеткендей, Гүлмира эже дагы мага дагы жардам берди десем болот. Ал дагы ошо биз ойноп атканда телефонго тартып алып, анан могул жерде мындай кыл, биягын кичине мындайраак кылып оңдоп кой деп аябай жардам берет. Назира эже дагы сахнага чыгып түшүп, секирип, мына могул жерде мындай кылсаң, могул жерден мындай аябай сүйүнүп, мындай өзү көрсөтүп берет да, ошондой жан дүйнөсүн берипчи. Анан ошол нерсесин ошол жерден дагы мен түз кабыл алып кетип аттым. Буюрса эми дагы иштейбиз. Сон Данияр мырза, сиздин. Ошо бизге деле ушу бизди даярдап алып чыккан ушул Мамбетова Назира эжекебиз болду. Театрыбызда азыр бирден бир аксакалдарыбыздын бизге жол көрсөтүп, жол башатын баштап берип аткан ушул эжекебиз болуп атат. Дагы Гүлмира эжелер биз менен баягы иштеп атканда мен баягы сыймыктанганым, өзүм ыраазы болгонум баягы адам билген нерсесин, өзүнүн үйрөнгөн нерсесин кийинки муунга, келечегине үйрөтүп кетсе бул өтө жакшы нерсе деп ойлойм да. Анан ушул эжекелерибиз, алкарларыбыз ушул өздөрү менен кошо ала кетпей, ошол таланттын эмелерин ала кетпей, өзлөрүндө болгон касиеттерин көрсөтүп бизге, өздөрүндө болгон бир кайсы бир жакшы учурларын көрсөтүшүп бизге жол баштап атканы мен аябай ыраазымын. Буюрса эми эжекебиз деле карып калды деп мен айта албайм, себеби талант жана тагдыр болуп атпайбы. Спектакльде туугандарыбыз келишет, көрүшөт, көптөрү биле беришпейт да. Ушу силер иштеген театрда Бакен Кыдыкееванын тагдыры ушундай болгон экен да. Бакен эженин тагдыры ушундай болгон экен да. Биз аны кинолордон көрүп жүрсөк, биз эми ушундай театрдын аты аталышы ушундай болуп аткандан бул ушундай залкар болгон экен дешип баягы көп, бирок тагдырына келгенде тим эле күйүшөт. Анан сен дагы кээде суроо беришет да, сенин деле балким ушул тагдырың ушундай болуп калса дешипчи, мындай балким иштеп эле койсуң, башка чөйрө менен кетесиң деген сыяктуу ар кандай сөздөр болушу мүмкүн. Сиз айтып атпайсызбы жашап барганда? Анан менимче баягы кийинки жаш муун деле өсүп келаткан жаш муун буюрса келечегибиз жакшы деп ишенем. Биздин театрдын каарыларын ардактап алабыз деп ишенем. Ушул уулардын көрсөткөн жолу менен кетебиз деген терең ишеничтемин. Эң сонун андан негизи эле Бакен Кыдыкеев менен Даркүл экөө курбу болгон экен да. Курбусу абдан күйүп, акыркы баягы күндөргө чейин, театрдан чыгып калганга чейин ушундай бир Даркүл экөөнүн бир эскерүүлөрдөн окуп калдык эле да. Ошондо Бакен Кыдыкеев театрга келип, кечке отуруп, ушу сагынат да ал иштеген жеринчи. Анын ролун ким жаратты Даркүл экөөнүн? Даркүл экөөнүн ролун эң биринчи бул Гүлмира Турсунбаева жараткан, Кыргыз Республикасынын артисти. Андан кийинки анан жаштар мына Нурила Аскарбек кызы ойноп жүрөт. Эми буга чейин дагы 2-3 көп эле ойдогон, аны негизги биринчи, эң алгачкы биринчи ойлоп чыккан ушу Гүлмира Турсунбаева. Достукту туткан дагы мына ушу эки адамдын ортосундагы жакшы мамиле башкаларга бир үлгү болот да. Бакен эже Төкөлдөштөн чыккан 4 кыз деп бекер айтылбаса керек. Бул Сайра Кийизбаева, Бакен Кыдыкеева, Сабира Күмүшелиева, Даркүл Төкөлдөштөн. Бир чети баягы бир жердин кыздары, анан да бири-бирине күйүп ошол учурда, албетте бирок ошондой кыйын учур болуп атса дагы бул элине эч кимге билгиси келмес экен да. Анын бир кайратмандыгы болсо керек. Театрдан чыгарып койсо дагы, мүмкүн театрдан чыгарып койсо кинодо анын бактысы ачылган экен деп мисалы үчүн, тасмалардан. Эми тасмалар тартыла берет, бирок булар өмүрүн бүт театрга арнап койгон да. Ошон үчүн мына биз деле азыр мен деле иштедим ушул театр биздин мындайча айтканда экинчи үйүбүз да ошол. Канча деген ушул жерде мындай татынакай коллективибиз бар, мына жаштарыбыз бар, жанагындай ууларыбыз бар.
Андан кийин анан киного чакырат, ошол театрдан эле чакырат, бош болуп калса барып түшүп беребиз, бош болбой калса кайда жок. Мейли, сахнадагы ушу аткарган ролуңар көп болсун, жашоодо өмүрүңөр узун болсун, дагы мыкты образдарды жарата бериңиздер. Улуу Залкар Инсан Бакен Кыдыкеевна ысымын алып жүргөн театрга биз ийгилик каалайбыз. Көрүүчүлөргө сөзсүз түрдө келип көрүңүздөр. Кудай бурса аялдар башка колочу жай деген эң сонун спектаклине Турцияга бет алыптыр. Андан кийин мынакей Үмүт спектакли дагы бет алыптыр. Кыскасы театр бул адамды тарбиялайт экен, адамды жан дүйнөсүнө рахат тартуулайт экен. Мына ушундай жакшы көздөр менен жакшы сезимдер тартуулап жүргөнүңүздөргө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябыздын төрүндө Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театры биз Талант жана тагдыр спектакли туурасында сөз кылдык. Анда сиздер менен коштошпойбуз. ЛТР каналы түн 1 окумга чейин өзүнүн көрсөтүүлөрүн улантат. Ал эми чак түш соңуна келип жетти. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.